Саламатсыңарбы 10 класстын окуучулары? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен жазма иш жазабыз. Ошондуктан ручка дептериңерди, жат жазуу дептериңерди даярдагыла. Бүгүнкү числону жазып, чыгармачылык жат жазуу деп жазгыла. Темабыз кыздын үмүтү. Бүгүнкү сабагыбызда балдар тексттин мазмуну менен таанышабыз, анын маанисин түшүнөбүз. Окуган текстибиз боюнча туура жазууга үйрөнөбүз. Ошондой эле тексттеги камтылган ойго ылайык эч качан үмүттү үзбөй, жакшы тилек кылууга аракет кылабыз. Чыгармачылык жат жазуу дегенде балдар, силер текстти окуп, ошол текстти андан ары өзүңөр улантып жазасыңар. Бул чыгармачылык жат жазуу болуп саналат. Текстти окуп берем мен силерге, силер кунт коюп угуп тургула. Кыздын үмүтү. Бир кишинин жалгыз кызы бар экен. Сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу. Бул кызга элдин баары суктанып, ашык болбогон жигит калбаптыр. Ошентип турганда кыз катуу ооруп калат. Ошондо кызын жанындай жакшы көргөн ата-эне аны ар кайсы дарыгерлерге көрсөтөт. Канчалык аракет кылса да, кыз аякпай абалы күндөн күнгө начарлай берет. Бардыгынын үмүтү үзүлө баштайт. Кыз өзү да муну сезип, керели кечке терезени карап жатат. Терезенин түбүндө бир ак кайың бар эле. Күздүн келиши менен ыргалып турган ак кайыңдын жалбырактары түшө баштаса да, бойго жеткен кыз сымал сүйкүм көрүнчү. Бара-бара ак кайың мурункудай болбой, көзгө комсоо көрүнө турган болду. Муну көргөн кыздын көңүлү ого бетер бузулат. Акырында кайыңдын саналуу гана жалбырактары калат. Акыркы жалбырагы түшкөндө мен да өлөм, деп өзүн ишендирип алган кыз кайыңды карап жата берет. 4 жалбырак, 3 жалбырак, 2 жалбырак, аягында бир эле жалбырак. Мына балдар, тексттин мазмуну ушул. Мен тексттин биринчи бөлүгүн гана алдым, калган бөлүгүн силер өзүңөр улап жазышыңар керек. Кыскача айтып өтөйүн, демек, текст аябай сулуу кыз тууралуу болот, акылдуу десе акылдуу, төгөрөгү төп келишкен кыз экен. Ага баары ашык болот, бирок ошондой күндөрдүн биринде кыз аябай катуу ооруп калып, бул оорунун дабасы табылбайт да, көп дарыгерлерге көрсөтсө да. Анан баарынын үмүтү үзүлө баштайт балдар. Демек, кыз эми сакайбайт экен деп баары үмүттү үзүп коет да. Ошондо кыз өзү да муну сезип калып, ошо терезенин түбүнөн сыртты карап жата берет. Сыртта ак кайың бар экен. Ак кайың бул береза, белая береза. Ошол ак кайың өтө мындай кооз көрүнөт да көзгө, бирок кайыңдын жалбырактары түшкөндөн кийин дейт, ал деле көзгө комсоо көрүндү дейт. Жалбырагы түшүп кеткен дарак көзгө анча сүйкүмсүз көрүнүп калат да. Кыз да өзүн ошого салыштырып атат да. Анан айтып атат, ошол кайыңдын жалбырактары баары түшүп бүткөндөн кийин мен да өлөм деп өзүнө өзү ошондой элес калтырып калды да. Аягында жалбырактар түшүп 4 жалбырак кыз санап атат да, 2 жалбырак калды, анан бир эле жалбырак калды. Тексттин мазмуну мына ушул. Эми силер балдар көз алдыңарга элестеткиле, ушул тексттин калган бөлүгү кантип уланышы мүмкүн? Ой жүгүртүп көргүлө дагы төмөнкү тапшырмаларды аткарасыңар балдар. Текстти да бир сыйра окуп чыгып, түшүнгөнүңөрдү кыскача жазасыңар балдар. Текстти көчүрүүнүн кереги жок. Экинчиден, тексттеги окуя кантип уланышын элестетип, өз пикириңерди жазып, текстти силер жыйынтыктайсыңар. Жазган текстиңердин көлөмү 15-20 сүйлөмдөн турушу керек. Демек, бул тексттин силер жаза турган бөлүгү, жалпы 2 бөлүгүн тең кошуп 15-20 сүйлөм болушу керек балдар. Орфографиялык, пунктуациялык эрежелерге өтө маани беребиз балдар. Созулма тамгалардын жазылышына өтө көңүл бургула, көп каталар кетип калып атат. Капалуу, кайгылуу, кубанычтуу, мээрим. Ошондой эле сүйлөмдөгү баш тамгалар, сүйлөмдөгү энчилип аттар баш тамга менен жазылат. Эгер кызга ат койгон болсоңор, бул балдар чыгармачылык жат жазууда силер өзүңөрдүн жана чыгармачылыгыңарды кошсоңор деле боло берет да. Кызга ат коюп койсоңор болот. Бул Айнура же Назгүл деп.
Пунктуациялык каталарды кетирбегенге аракет кылгыла балдар. Кош сөздөрдү дефис менен жазгыла, биринчи өмчөлөргө үтүр койгула, сүйлөм бүткөндөн кийин сөзсүз чекит койгула, кийинки сүйлөмдү баш тамга менен жазгыла. Ушул сыяктуу эрежелерди эске алып, бир жакшы сонун текст жазып, бул кыздын кийинки тагдыры кандай болду экенин, анын үмүтү үзүлдүбү же үмүтү үзүлгөн жокпу, ошону улантып окуяны өзүңөр чыгармачылык менен токуп кайра жазасыңар. Тапшырмаларды аткарып жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта тургула.